Кайрат менен Касиет биринчи топтогу майыптыгы бар үй бүлө. Экөөнүн тең көрүүсү начар. Баласы Умарда ата-энесинин тагдырын кайталашы мүмкүн. Жубайлар Түп районунун Арал айылында ата-энеси менен бирге эскилиги жеткен үйдө жашайт. Кайраттын апасы Махабат айым баласынын көрүүсү начар экенин 2-класста билген. Ошондон кийин Бишкектеги майыптыгы бар балдарга арналган интернатта окутуп, орто билимдүү кылган. Бияктан айылдан окуп атканда 2-класстын жарымында. Бияктын класс жетекчиси чакырып айтты да мага Келе. баланын көзү көрбөйт экен деп. Бишкекте ушундай интернат бар. Ошол жака алып барып окутсаң аяктан жакшы, бияктан аябай кыйналып атат деп. Андай эми тукумубузда да жок да мындайчы. Анан эмнеге мынтип мындай болуп калды ушу Кайраттыкы билбейм ушу. Диагноз боюнча бияктагы врачтар экиштик аппаратка салбай эле мындай эле көздөн кармап көрүп эле атрофия зрительный нерв деди, менин диагноз коюшун 2020-чы. 2021 биз бир нерсе болуп эми күрөшүп катышып калганбыз жудогочу. Ошо боюнча барып анан Англияга барып текшерткенде ошол жактан ушундай диагноз чыгарып берген. Сетчаткадан депчи. Аппаратка салып туруп ошол жактан чыгарып берген. Мен деле ошо көз боюнча биринчи группада эми белетмин. Көзүбүз көрбөйт. Мен деле орто билим алгам. Мектептен кийин эч жака тапшырган эмесмин, себеби көп университеттер бизди кабыл албайт да. Кантип окушат депчи, ошон үчүн тапшырганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Үйдүн ичинде Кайратта, Касиетта эч кимге көз каранды эмес. Ар бир буюмдун ордун билишет, ар бир кыймыл күн сайын кайталанып гөндүмгө айланган. Бирок үйдөн чыкканда аларга жардам керек. Кайраттын да Касиеттин да бир гана кыялы бар. Өз үйүндө өз түтүнүн булатып жашоо. Негизи кайнатамдын үйү, менин жолдошум кичүү бала болгондон ошо атамдын үйүн ээлеп калганбыз да биз. Буга чейин түптөгү социалдык шаарчадан үй ала албай калышкан. Айыл өкмөтү аларга жер берүүнү убадалаган. Бирок убада азырынча ишке аша элек. Үй эски үй негизи. 70-жылы салынган экен. Балдар эми Кайрат 9000 пенсия алат, жана инвалидность боюнча. Касиет 13.000 алат. Анан берки кичирээктерге пособия деле албайбыз. Кошумча акча деле. Анан өзүбүз аракет кылып иштеп, жолдошум иштеп, ошентип жашайбыз. Эми ар кандай жумуш болсо. Карасаев айыл өкмөтүнүн өкүлү жер бөлүнөрүн, бирок трансформация аяктагандан кийин гана мүмкүн болорун билдирди. Ошондой эле айыл имамы бул үй бүлөгө жардам берүүгө даяр адамдар табылса, үй куруп берүү пландары бар экенин айтты. Кайрат менен Касиет караңгыда жарык тапкан адамдар. Алар жашоону сүйүшөт, бири-бирин колдошот. Эми болсо жеке үйлүү, баласына татыктуу жашоо түзүү үчүн кайрымдуу адамдардан колдоо күтүшөт. Они. Ой, молодец. Азыр